78 жаштагы аялды сабап ичип алып сабап өлтүрүп коюптур. Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Силер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши миграция жаңылыктары. Сөз баштарынын астына биздин ссылканын астына кирип, комментарийга кирип, Telegram каналга каталып коюңуздар. Себеп деген YouTube жабылса биринчи маалыматты Telegram каналга жүктөйбүз, анан башка соц тармактарга жүктөп турабыз. Урматтуу мекендештер, кыргыздарда улуу сөз бар. Жаман айтпай жакшы жок деп коет. Чет элдик жарандар Россия Федерациясында кээде жаман учурга дуушар болуп калат, кылмыш иши козголуп калат. Андан аларды ошо Россиянын мыйзамы боюнча соттоп түрмөгө отургузуп коет. Бүгүнкү күндө 1200 биздин 1200дөн ашык биздин жарандарыбыз Россия Федерациясынын түрмөсүндө отурат. Ошол азыр Тышкы иштер министрлиги жакшы жаңылык айтты. Чет элден баш аягы 91 кишини Кыргызстанга кылмыш иши козгогондорду Кыргызстанга экстрадиция кылып алып келди. Ал ошол кылмыш иши козголуп түрмөдө отургандарды кантип Кыргызстанга алып келсе болот. Биринчи ирет кайсыл өлкөдө болсоңуздар, ошол өлкөнүн юристтери бар. Ошо юристтерге бир сыйра кайрылып туруп, ошол жерден бир сыйра маалымат аласыңар, процедурасын кандай. Эң негизгиси жакын туугандары, ата энеси, келинчеги же балдары болсо, Кыргызстандын башкы прокуратурасына арыз жазыш керек. Ошонун негизинде ошо биздин тууганыбыз, мисалы үчүн Россияда түрмөдө отурат, ошону Кыргызстанга котортконго жардам бергиле деп. Процедура тез эмес, процедура узак мөөнөт талап кылат. Жок дегенде эң азы дегенде 3 айдан баштап жарым жыл же болбосо 1 жылга чейин кээде ошол процесс созулат. Ошондон эгерде силердин тааныштарыңар, туугандарыңар түрмөдө отурса, көп мекендештер билбейт, ошо перевод аркылуу Кыргызстанга котортуп алсаңыздар болот. Эгерде эки өлкөнүн мыйзамы бирдей болсо, эки өлкөнүн мыйзам талаптарынын сроктору бирдей болсо, Кыргызстанга алып келсеңиздер болот. Маалымат үчүн мен азыр Россияда иштеген мекендештерге кайрылып кетем. Россиянын консулдук бөлүмүнүн телефонун жазып кетейин. Ошол жака да кайрылып туруп, юристтерден толук кандуу консультация алсаңыздар болот. Телефон номери болсо +7 925 285 50 47 номерин мен азыр дагы жазып коем. Негизи жаман иш болбосун, кылмыш кылган мекендештер аз болсун. Ошол себептен кокусунан туш келип, кээ бирөө подстава болуп калат, кээ бирөө наркотик ташып калат. Ошондойлор болсо Кыргызстанга алып келтирип, анан биякта жок дегенде туугандарына жакыныраак болсун. Анан кийин жаман айтпай жакшы жок деп коет. Тилекке каршы ошо биздин мекендештерибиз көп учурда кылмыш иши козголуп туруп, тилекке каршы Ахматов Акылбек 85-жылкы жаран, мен азыр сүрөтүн чыгарып коем. Ошол 78 жаштагы аялды сабап, ичип алып сабап өлтүрүп коюптур. Ошол боюнча орус соц тармактары абдан чоң талкуу болуп атат, кыргыздарды жаман аттуу кылып атат. Накануне вечером подозреваемый приехал на улицу Открытое шоссе, чтобы встретиться с другом по поводу работы. Узнав, что никакой работы для него нет, Акылбек расстроился и решил залить горе. Купил в ближайшем магазине спиртное. Дойдя до невменяемого состояния, мужчина отправился гулять по ближайшим подъездам и дергать ручки квартир. По случайности, квартира 78-летней Раисы Кирсановой оказалась не заперта. Пьяный мигрант ворвался в жилье пенсионерки и набросился на нее и забил несчастную до смерти. Ошол кыргыздарды жаман аттуу кылган акмактар аз болсун. Ислам Халиловго окшогон, Марат Исаевго окшогон кыргыздардын атын жакшы жагынан, мигранттардын атын жакшы жагынан даңазалаган мекендештер көп болсун, урматтуу мекендештер. Анан жарнама катары айтып кетели, ишкерлерди колдоо максатында, эгерде Россия Федерациясына силер документ берем десеңиздер, дары берем десеңиздер, буюм берем десеңиздер, ар кандай өлчөмдөгү, кичинекей болобу, чоң болобу, Осман Экспресс деген уюм бар, Волгоградский проспектте 1-выходтан чыкканда 50 метрде. Телефон номерлерин айтып коеюн, +7 903 146 00 03. 500 рубль төлөйсүңөр, анан кийин аэропортко барып эч кимге жалдырабай эле ошол аркылуу Кыргызстанга передачаны бир күндө жеткизсеңиздер болот. Бул кичинекей жарнама. Сак саламат болуңуздар мекендештер, жаңылыктар болсо айтып турабыз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендешим, эми кайрымдуу болуу оңой эле.
Биздин активист мырзалар, уюлдук операторлар менен биргеликте кайрымдуу мекендеш долбоорун ойлоп чыгарды. Баарыбыз телефон менен сүйлөшөбүз, бекер эле акча коротобуз. Ушул мырзалар сунуштап жаткан уюлдук оператордон 555 рубльдан турган безлимиттик тарифин колдонсок, ошонун 20% муктаж болгон, ооруп жаткан, операцияга муктаж болгон мекендештерге кетет. Сурап берүү телефондору +7 900 155 15 15, +7 900 144 14 14. Кайрымдуулукту бирге кылып туруп, кайрымдуу мекендеш долбоорун колдоп коелу мекендештер.